Esке тутууну жакшыртуу. Котормосу. Мээримдүү жана ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын. Биз сенин көкүрөгүңдү ачпадыкпы? Жана сенин үстүңдөгү оор жүктү алып салбадыкпы? Ошол жүк сенин жоонуңду басып турган эле жана сенин атыңды көтөрбөдүкпү? Акыйкатта кыйынчылыктын артынан жеңилдик келет. Чындыгында кыйынчылыктын артынан жеңилдик келет. Эгерде намаздан бошосоң, дуага кириш. Жараткан эгеңе жалбар. Бул сүрө Меккеде түшкөн. 8 аяттан турат. Ушул сүрөнү жазып, бир идишке эзип, зафаран шафрон менен же роза гүлүнүн ширеси менен ичсе, жүрөктүн сыгылганы, кайгысы кетет. Эске тутуусу, жаттоосу жана түшүнүүсү жеңил болот. Ар бир парыз намаздан кийин 10 жолу дайыма окуса, ибадатка тауфик берет. Ырыскысы жеңил табылат. Бир максат менен кыбланы карап окуса, дуасы кабыл болот. Бул сүрөнүн тамгаларынын санынча 103 жолу окуса жана дуа кылса, дуасы кабыл болот. Бә тамгасын кагазга шафран менен жазып ичсе, эске тутуусу оңолот. Эртең мененки жана кечинде окулуучу дуаларды толук окуп, Аллахка жалынып жалбарып, зээндүүлүктү сурайт жана күнүгө истихфар келмелерин жана сайюдул истихфарды жана салаваттарды ар бирин 100 жолдан окуйт. Ар бир инсан өзүнө дайым күнөөдөн, ширктен, шектен сактоого тийиш. Себеби илим күнөөкөр, кир жүрөккө берилбейт. Ушул амалдарды такай аткарып жүргөн адамдын эске тутуусу жакшыраак. Бул баян ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро Медиа каналыбызга катталыңыз.